Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Азыркы партиялар менен келген жаштардан деле эч кандай пайда жокпу? Абактан узатылган жооп Равшан Жээнбеков мага ак үй качып кетти деп ачык эле айтышкан. Шайлоо босогусун 7%га төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Россиянын Старина.ру деп аталган интернет аукционуна 20 сомдук купюра сатууга коюлду. Баштапкы баасы 9000 рубльди түздү. Бул өз баасынан дээрлик 500 эсе кымбат сатылып жатканын түшүндүрөт. Банкнотанын баалуулугу анын 70 деген номеринде. Нумизматтар мындай акчаны жогору баалап, кымбатка сатып алуудан да аянбайт. Ачык булактарда жалаң 0 менен жазылган номердеги ар кандай валютадагы купюралар сатууга чыкпай, үлгү катары гана колдонулары жазылган. Бирок аукционга коюлган 20 сомдук банкнотанын үлгү деген белгиси жок. UFC уюмундагы чемпиондук наамын коргогон Валентина Шевченко аны жеңиши менен куттуктаган президент Сооронбай Жээнбековго ыраазычылыгын билдирди. Мушкер алкыш айткан видеосун Instagram баракчасына жарыялады. Анын айтымында куттук айткан өлкө башчы ыс-көлгө эс алууга чакырган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович телефон аркылуу байланышып, жеңишим менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Машыктыруучум Павел менен эжем Антонинага салам айтып кой деди. Абдан жагымдуу болду. Бул чоң мотивация. Сооронбай Шарипович бизди жайында ыс-көлгө эс алып кетүүгө чакырды. Биз сөзсүз барабыз. Чоң рахмат, урматтуу президент деген Шевченко. Эскерте кетсек, 9 февралга караган түнү Хьюстон шаарында өткөн UFC 247 турниринин алкагында Шевченко америкалык Кетлин Чукагянды 3-чү раундда техникалык нокаут менен утуп алган. Муну менен мушкер наамын 3-чү рет коргоп калды. Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору 2020 жылдын 7 февралынан тартып коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу жогорку кеңештин расмий сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин бир катар депутаттары шайлоо босогусун 7%га төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеген. Равшан Байке, ден соолугуңуз кандай? Ден соолук жалпысынан дурус. 16 квадрат метр камерада 6 киши жашап, бири-бирибизге тирек болгонго, тар жерде физикалык көнүгүүлөрдү жасаганга, бир күндө бир жолу 30-40 мүнөткө сейилге чыкканга аракет кылабыз. СИЗО эң оор түрмө катары эртели-кеч ден соолукка терс таасирин берет. Бетондон курулган имарат, нын желденбеген камералар, кичинекей айнек, тар камера эртели-кеч өз ишин жасайт. Сиз Койташтагы окуяга күбө катары сурак берип жүрбөдүңүз беле? Ошондой эле камакка алууга аракеттер жасаларын билгенсизби же күтүлбөгөн окуя болуп кеттиби? 8-10 августтарда 2 жолу камайбыз деп адвокатымды чакырышып, түнкү саат 12-ге чейин кармашып, кайра камашпай кое беришкен. Бул боюнча медиаларга да маалымат чыккан. Кийин тынчып калды, бирок суракка чакырып турушту. Барып турдум. 20 октябрда Францияга, 20 ноябрда Бельгияга, Германияга барып келдим. Чет мамлекетке чыгууга койгон тыюуларын алып ташташын өздөрү чыгарышты. Менимче Европадан келбейт деп ойлошту окшойт. Себеби ак үй качып кетти деп ачык эле айтышкан. Мен качпасымды эч кандай күнөөм жок экенин айткам. Азыр иш менен таанышып атып көрдүм. Мага жалган атайлап уюштурушкан көрсөтмөлөрдү ноябрдын айынан баштап чампалап башташыптыр. Болгону 2 мен жаратылуу тааныбаган адамдардын жалган көрсөтмөлөрү менен эч кандай далил жок камап коюшту. Мен авторитардык бардык бийликтер менен күрөшкөн саясатчы катары булардын жаратылышын, психологиясын жакшы билем. Эртели-кеч бирөөсү болбосо бирөөсү камайт болчу. Ичимде даяр эле болуп жүргөм. Отурган камераңызга кечинде тинтүү иштери жүргөнүн билдирдиңиз. Эмнени табууга аракет жасашты деп ойлойсуз? Же сизди моралдык жактан сындырууга жасалган аракеттердин бири болдубу? Түрмөдө тинтүү бул нормалдуу көрүнүш, бирок эл аралык конвенциялардын гумандуулук эрежелерине ылайык кечки саат 20:00дөн кийин камактагылардагы бардык эле жарандар сыяктуу тынч эс алууга уктоого укуктуу. Түрмөдөгү адамдар дагы ар бир адам сыяктуу эле сый, гумандуу, мыйзамдуу мамилеге татыктуу. Мен адам укугун жакшы түшүнгөн, коргогон саясатчы катары түрмөдө дагы ушул баалуулуктарды, укуктарды талап кылдым. Албетте мен адилетсиз түрмөгө камоо бийликтин мени сындырууга, басууга болгон аракети экенин жакшы түшүнөм.
коркутуу үркүтүү болгон жокпу? СИЗО номер 1 эң катаал түрмө. Ошентсе да акыркы жылдарда ал жакта дурус өзгөрүүлөр болгонун байкадым. Видео камералар коюлган түрмө кызматкерлери видео камера кие башташты. Түрмө кызматкерлеринде кыйноолор боюнча улуттук борбордон коркуу сезими пайда болду. Булар түрмөнү тартип, мыйзамдуулук тарапка бир аз өзгөрттү, бирок оңдой турган көп нерселер бар. Видео камералар баарын жазып аткан соң камактагыларды коркутуу, туура эмес мамиле кылуу оорлоп калды. Жеке мага мамиле жалпысынан мыйзамдын чегинде болууда. Сизди Кой Таштагы штабты жетектеген Кыяз Исмалиевдин көрсөтмөсү менен камакка алышты. Кыяз менен чын эле бийликти басып алуу планын талкууладыңыз беле? Мени 2 адамдын атайла уюштурган жалган жала көрсөтмөлөрү менен камашты. Минтип айткан дегенден башка бир дагы түз темалуу маанилүү далилдер жок. Мурдагы 4 президент камашкан жок. Биз камап саясий талаадан жок кылалы, шайлоого жолотпойлу дешти окшойт. Мени камашты, Атамбаевди камашты, Текебаевди сот менен кылтакка илишти, Бабановду коркутуп саясаттан кетиришти. Эми каалагандай башкарабыз, каалагандай шайлоо өткөрөбүз деп атышта керек. 7 августтагы окуяны дагы бир жолу эстесеңиз, ал күнү кандайча Атамбаевдин үйүнө барып калдыңыз? Үйдүн ичиндеги окуяга качан аралаштыңыз? Барымтага алынган атайын даярдыктагы жоокерлерди бошотууга аракет жасагансызбы? 7 августта Атамбаевдин үйүнө элдер спецназдын жигиттерин, куралдарын тартып алып, бурчка камап койгон учур да барды. Эч кимди укпаган жаштардын каршылыгына карабастан, спецназдын жигиттерин коргогонго, тез жардамга салып бергенге жардам бердим. Андан кийин Таш-Мойнок айылындагы милиция менен жаштардын провокацияларын токтотууга мен, Кодуранова, Султанбеков, Кылычев болуп салым коштук. Менин бардык жасаган иштерим ММКлардын видеолорунда жазылып турат. Тилекке каршы бийлик мага ыраазы болуштун ордуна камап тынды. Кой Таш комиссиясы тергөө сыяктуу эле бир тараптуу иликтөө жүргүздү. Себеби ал комиссия мамлекеттик кызматчылардан жана бийликтин жежур саясатчыларынан түзүлгөн. Ал комиссиядагы тергөө сыяктуу эле бийликке көз каранды. Батукаев ишинде эле Кой Таш окуясы келечекте кайра иликтенет. КГБ башчысы Опунбаев жана ген прокурор Жамшитовго окшогон чыныгы күнөөлөр жазасын алышат. Ал эми комиссиянын мен жөнүндө тараткан маалыматы албетте жалган. Убакытты кандай кылып өткөрүп жатасыз? Азыр тергөө бүттү, иш менен таанышып атам. Ал эми түрмөдө китеп окуйм, түрмө, Кой Таш, саясат тууралуу китептин кээ бир маалыматтарын жазып баштадым. Убакыт туура келгенде кичине камерамда спорт менен машыгам. Кээде камерадагы жигиттерге тамак таттууларды жасап берем. Суроо салган Нарал Асанбаев, Булак Жаңы Ордо. Парламенттин көпчүлүгүн жаштар түзсө, өз алдынча кыймылдап, эл үчүн аракеттенүүгө кудурети жетпейби? Же бийликке келгенден кийин баары тили жок дудукка айланып калышабы? Жаштар парламентке кандай статуста, кайсы партиянын тизмесинде келип жатат? Маселенин баары ошондо. Өлкөдөгү партиялардын дээрлик көбү өзүнүн идеологиясы жок, кландык, региондук партиялар. Атамбаев КСДПга клон партияларды түзүп жатып, алардын тизмесине кирген депутаттарды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетүүгө алып келген. Бул партиялардын баары Атамбаев жана анын кланына, тегерегине иштеди. Илмияновду угуп, ага жүгүнүп кирип, жүгүнүп чыгып жатышат деп жазып жүрбөдүңөрбү? Атамбаев жана анын кланы аларды каалагандай калжашты. Өлкөнүн экономикасы, ген байлыктары, гранттар, кредиттер парламенттин көзөмөлсүз калып, баары таланып тонолду. Акырында Кудай бар экен, ТЭЦ аварияга учурап, булардын жүзү ачыкталып, бүгүн камакта олтурушат. ТЭЦ авария болбогондо азыр эч нерсе билинбей калышы мүмкүн болчу да. Партиялардын баары кландык, регионалдык болуп калыптанып, элди коктуголотко, түндүк түштүккө бөлүп жарган мүнөздө. Ар бир партия тиги же бул кландын менчиги жана ошол кланга иштейт, ошол кландын бийликке келишин жана анын баюусун камсыздайт. Ушундай партиялар менен жаштарды парламентке алып келген менен коом, мамлекет үчүн эч кандай пайда жок. Азыркы партияларга кирген ар бир жаш саясатчы ошол партиянын клан башчысынын кулу болуп калып жатпайбы? Президент Жээнбеков мунун алдын алуу үчүн былтыр жазда парламентке барып, жогорку кеңештен саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип, идеологиялык партияларга өзгөчө көңүл бургула деп өтүнүп жатпайбы? Бирок партиялардын лидерлери өз кландык кызыкчылыктарын элдик кызыкчылыктан жогору коюп, президенттин өтүнүчүн аткарууну кечеңдетип жатышат. Айрым депутаттар өкмөткө карата сын айтып, сынчы көбөйдү. Өкмөт туруштук бере алабы же кызматтан чегинип тарап кетеби? Депутаттардын сындарына чоң маани берүүнүн кажети жок. Себеби булар парламенттик шайлоолордун алдында элге көрүнүп калуу үчүн ар кандай мүнөздөгү билдирүүлөрдү жасай беришет. Айрымдары ар намыска шек келтиргенде билдирүүлөрдү билип-билбей уруп коюп жатышпайбы? Өкмөт демилгечилигин жоготпой, ишти алдыга жылдырып кете бериши керек да. Бул абалда өкмөт бардык сынга көтөрүмдүү болушу кажет. Себеби азыр депутаттар айласын таппай турган чак. Жок, аптап келатканда жалгыз калып, саадагында огу жок дарманы куруп турган күм жам болору көзүнө көрүнгөн калмактын өкөрүндөй эле абалда. Сындап жаткан депутаттын канчасы кайра келет, бир Алланын өзү билет.
Өткөн жылдагы эң бир терс окуялардын бири Атамбаевдин камакка алынышы болду окшойт. Сиз дагы Атамбаев тууралуу көп толголорду жаздыңыз. Мурунку президентте өзүнүн ак экенин далилдөө мүмкүнчүлүгү барбы? Атамбаевдин бүгүнкү абалы өтө өкүнүчтүү. Ал өз жоругу менен кыргыз элин, Кыргызстанды дүйнөгө уят кылды. Мен Атамбаев өзүнөн өзү ар кимге атырылып, ар ким менен каршылаша баштагандан баштап көп жаздым. Атамбаевди анын тегереги алдап, пайдаланганын жатышат. Аны эптеп чоң саясатка алып келишип, өз кызыкчылыктарында аракеттенишип, кайрадан парламентке депутат болушуп, мурдагыдай чардаган турмушун өткөргүлөрү келип жатышат деген. Мына акыры каматып тынышты. Бирок күнөөнүн баары Атамбаевдин өзүндө да. Ал өлкөдөгү саясий абалдын өзгөрүп жатканын так баамдап, туура чечим кабыл алышы керек болчу. Андай кылмактуу тескерисинче азыркы бийликти жаманаттык кылууга өтүп алды. Өзүнүн интригалуу оюнуна Жээнбековду эптеп кошуп алуу үчүн Матраимов менен жердеш кылып көрсөтүп, Бакиевдердин мезгили өлкөгө кайтып келди деген пикирди калыптандырууну көздөп жатты. Андан да жакшы жыйынтык чыкпай турган болгондо кытайлык уйгур бизнесмени Абдукадырды ойлоп тапты. Бирок кийин Атамбаев өзүнүн форум ишканасын сатты деген 26 жаштагы кытайлык уйгур жигити Сибухи Пархати кармалып, суралгандан кийин баары ачыкталып калбады. Көрсө Атамбаев өзүнүн форумун ага сатпай эле Пархатинин атасы менен сүйлөшүп алып, анын уулуна өз мүлктөрүн жана байлыгын каттатып койгон экен. Форумдун имараты эле эмес, жеке менчигиндеги Бишкекте курган мечиттин жер участкасы, Ыскөлдөгү пансионаттын участкасы, жада калса кен иштетүүчү Хуасин компаниясынын 50% акциясын жаздырып койгондугу аныкталды. Пархати суракта атасы айтканын эле макул болуп, кол коюп койгонун айткан. Менин да атамдын да анча байлыгыбыз жок. Атамбаев атам экөөбүздү уят кылды деп билдирди тергөө. Бул маалыматтын баары КТРК иликтеген материал аркылуу коомчулукка белгилүү болуп отурат. Атамбаев өзүнүн президенттик мөөнөт мезгилиндеги мыйзамсыз иштери ачыкталып калбасын деп ар кандай интригаларды уюштуруп, өлкөдөгү стабилдүүлүктү бузуп, амалкөйлүк менен кутулууну көздөсө керек. 6 жыл өлкөнү башкарып, андан кайра чоң саясатка келиш үчүн бийликти басып алам деген шек менен камалып жатышы өтө уят эле нерсе. Эми Атамбаев жана анын тегереги сот аркылуу гана өзүлөрүнүн Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына каршы аракет кылбагандыктарын далилдеп алуулары керек. Маектешкен Темирлан Токтоболотов, Булак Жаңы Ордо.